Устаз эме сурап атат да. Азыркы жолукчандарга эскертүү катары айтып кетсеңиз да. Мисалы жолуктун аркасынан көп нерсе болуп жатат да. Баягындай кээ бирөөлөр TikTok маселеси эме болуп атат да. Ошол жерге баягы жолук киіп өздөрүнүн Instagram аккаунттарын сатып атышат да, мисалычы. Баягы динге кызыккан кыздар болот да. Мисалы ошондой кыздарды көргөндө баягы жолук кийип деле ушинтип отушпайбы дегендер болот да. Мисалы жолук кийгенде да өзүнүн шарттары бар да, баягы бошо кийиш керек депчи. Кээ бирөө баягы мода катары көрүп атышат да, мисалы. Ошол ошондой кылып бир эскертип кетсеңиз. Инибиздин суроосу жолукчан эже карындаштарыбыз жакшы, жаман эмес, Кудайга шүгүр. Бирок кой аксагы менен жүз арасында жолукту кийип динге жаманаттык кылгандар бар. Ошого насаат айтсаңыз деп атат. Бул туура. Туурасы муш пикир. Кандай эле сакалчан адамдарга туура кеңеш айткандай эле, туурабы? Анткени мода катар болуп кетиптир да, бүт кылмышка чыккандардын баары сакалчан болуп чыгып атпай карап отурсаңызчы. Динге жаманаттуу болуп атат. Ошондой эле кээ бир жолукчан эже карындаштардын туура эмес жүрүм-турумдары динге, ошо динге ыктайын деген карындаш эжекелерибизге, жолукка кирейин дегендерге жолтоо болуп жатат деп. Кыргызда жакшы сөз бар экен. Бул динге туура келет да. Касапчы көп болсо кой арам өлөт дегенчи. Биринчиден маселени түз кабыргасынан коюш керек, айтыш керек. Акылы жетип жетпеген, деңгээли жетип жетпеген фатвагонщиктер көбөйдү. Ошолордун дагы салымы бар. Каш боёсоң боло берет, минтсең боло берет. Анткени чубак устаздар, ага чейинки устаздар деңгээлди кармап, фикдагы эле китептеги же бир эки устаз менен эмес, элдин эртеңкисин көрө билип, Кудай көрөгөчтүк берип фатва айткандар болгон да. Бүгүнкү күндө билбейм кандай, бирок ошолордун дагы таасири бар. Эмнеге дегенде моюнду ороп койсо боло берет, бут көрүнбөй эле шым кийсең боло берет, кашкы чийсең боло берет, бул өтөт деп отуруп, аны уккан, анан биздин эже карындаштар болот турбайбы деп биротоло современный, модерн болуп кетип атат да. Бул биринчи. Ошолор Кудайдан коркуш керек. Сизге Кудай таалам дем салуу кудуретин бердиби, дем салуудан чыкпаш керек. Азыр жөн эле бир жерде лекция өтүүгө жарайсыз, фатвага жарайсыз. Сиз анда ошол лекцияны кармашыңыз керек. Сиз тамада болууга жакшысыз, динге аралашпашыңыз керек дегенде маселе. Ар ким өзүнүн билгенин кылыш керек. Бизде мына ишин кыла албаган мерлердер алмашып кетип атпайбы? Жөнөкөй жашоодо. Дин оюнчук эмес да бул. Бул бир. Экинчиси, эже карындаштарыбыз жолукка кирүүдөн алдын жолук кайсыл бир нерсе өнүксө ошол модага айланат да. Азыр элибиз, жаштарыбыз динге ыктаган сайын сөз ачуусун, сөз туурасынан жаңылбайт. Туура эмес ишти кылып жүрүп деле турмушка чыгуу үчүн жолукка кирип калгандар жок эмес. Бирок ал үчүн биз кемсинтип аткан жокпуз эже карындаштарыбызды. Бирок ниет туура эмес болуп калып атат да. Анткени коомчулукта имандыгыз десе таза деп алат деген нерсе бир чети моданын кесепети болуп атат. Анан үчүнчү тармактан ушул аял заты, ушул сабактарды көп өтүлүш керек. Жерлерде жолукчан эже карындаштар жолуктун акыйкатын билип туруп кийиш керек. Мисалы, анан үчүнчү тармактан бизнес тармагы. Ошол эле бай таксырлар, ошолордун аялдары, үй бүлөлөрү жанагындай бутик кийим, мусулманский кийимди ачканда байлык биринчи орунга чыгып калып атат дагы. Бул жерде шарият нормалары сакталбай атат. Ачык эле айталы, алар Кудайдан коркуш керек. Чапташкан экен. Иә. Ошондой шым менен башка менен чыгарып коюп атышат. Мурда 3-4 жыл алдын биз келип кеткенде шым кийген жолукчан эжеке карындаштарыбыз көрбөйт элек. Азыр кенен көрүп калдык. Жөн эле шым эмес, кенен ласина менен кийип калгандарды көрүп калдык да. Аны биз Дубайдан, Египеттен көрө баштадык. О, Кудай келбесин деп дуа кылып эле өтүп кеттиктир бияка. Ошол Кудайдан коркуш керек. Анын астында узун кийинип, бирок жолугу жок болгондорго эл мындай жакшы көрүнүп калыш коркунучу бар. Ошондуктан жолукка жаманатты кылбайлы. Анан үчүнчүдөн айтышыптыр, мен комментарийге деле көп кирбейм, убакыт жок да, айтат, сиз аялдарга сабак бересизби деп. Аялдарга сабак бербейм, эркектерге эле жетишибиз керек, аялдарга келинчегин берет. Бирок видео тартылбайт, үн тартылынбайт, эч кандай жанагындай кетпейт, динге, адепке ылайык деңгээлде сабак берилет, ошол сабактарда буюрса айтылынат бардыгы. Ошондой болуш керек.